Саламатсыздарбы. Эмесе ке ошондо программасы. Кыргыз Республикасынын элчиси, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулу кечээ күнү журналисттер менен жолугуп, Бүтүн Кыргызстан партиясынан Борбор Шайлоокомго берилген тизмеде ал бир топ олигарх менен азыркы депутаттардын артында калганын, бирок партия курултайында бекитилген тизмеде ал биринчи 10 адамдын катарында болгонун билдирди. Жакшы акча төлөгөндөр алдыга озуп чыгыптыр. Ana ben soradım, kaç akça biri vardı? Ben karasam azıcık Jogorku Kengештин 4 deputatı men aldıma turup alıptır. Bulardı Atambayev aytkanda Şimkirikte öyle zaman görüp atады. Bulardan ki meni koyup koysun. Kandaça boldu desem, aytıp balıştalar çoğun akça berdi. Kança akça berdi desem, $200.000 berişti deydi. Anda ayttım, daha da men daha akça beri albayım dedim. Партиялык тизмедеги орундар сатылаарын биз мурда эле билчүбүз. Ал тууралуу журналисттер жазып, эл аны кухняда талкуулачу, бирок андай иштерге өзү катышкан саясатчылар мурда үн катчу эмес. Эми Турсунбай Бакир уулу партия лидери Адахан Мадумаровго кайрылып, курултайда бекитилген тизмени жарыялоону талап кылууда. Анткени БШКга ошол тизме гана тапшырылыш керек болчу, ошол гана расмий болуп эсептелинет. Ana makul deşti vardı, ana bülteninde makul karşı denen ekili söz var eken, oşul makul dep birli adam karşı boluptur, kalan delegatlar vardı, şu tizmeni kolda bergen. En kızık nersesi ertesi bolup atat, maga aytıştı, kurultay bekitken tizmeni uңдашып atat. Адахан Мадумаров kabinetinde oturup alıştırıp, bir узкий круг оңдоп atat deydi. Kандай dedim, bu kurultay bekitip, zakon boyunca kurultay çeçimi БШКга өтүш керек да Борбор шайлоо комиссия. Жок дейт, оңдошуп атат дейт. Мындайча атак өзүн элге оппозициялык жана принциптерди катуу карманган деп тааныштырып, анын катарына идеологияны туу туткан таза саясатчылар кошулган партия менен болуп жатса, жаңы эле түзүлгөн башка партиялар жөнүндө сөз да болбой калат го. Ушул таза адамдар парламентке шайланып бийликке келсе, жаңы принциптерди орнотуп, саясатты да, коомду да тазалай алат деп коомдун кеңири катмары ишенип келген. Башка партиялардагы абал деле ошондой. 10-жылдагы революциядан кийин алардын бири парламентаризм орнотобуз деп чыккан, бирок 5 жылдан кийинки шайлоодо эле анын тизмесинде делеп алдыңкы орундарда олигархтар пайда болгон. Өзүн социал-демократ деп атаган башка партиянын саясатында эч кандай социал-демократиялык идея байкалган эмес. Жогорку Кеңешке болсо ал өз тизмеси аркылуу бир нече бандитти өткөргөн. Кыргызстандагы бардык саясий партиялар коомду өз принциптерин жайылтып, элди агартып, ошол принциптер үчүн күрөшкөндүн ордуна коррупциялашкан чөйрө тарабынан таңууланган тартипке көнүп, ошолордун эрежелери менен аракеттене баштады. Натыйжада партиялык тизме менен шайлоонун сырткы көрүнүшү гана калып, ички маңызды парламентаризмге такыр каршы келген сапатка ээ болуп, ирип-чирип бүттү. Ошондой эле жол менен шайлоо деген түшүнүктүн мааниси да өзгөрдү. Демократиянын бирден бир сапаты шайлоо аркылуу бийликти алмашып турушу. Бирок азыр шайлоонун аты гана бар, заты калбай калды. Демократиялык мамлекеттерде болсо шайлоо жыйынтыгын бурмалоо деген нерсе болбойт. Чехияда мисал үчүн БШК деген таптакыр жок, жана шайлоону стат комитет өткөрүп, добуш берүүгө канча адам катышканы менен кимге канча добуш берилгени гана санайт. Албетте Кыргызстанда деле таза жана абийирдүү саясатчылар бар. Айрым партиялардын тизмесине акча бербестен кошулган талапкерлер да кездешет, бирок алардын саны жокко эсе болгондуктан алар эч нерсе чечпейт. Саясатты приватташтырып алган базаркомдор менен олигархтар андайларды лох деп эсептейт, жана ошол себептен коомдо азыркы мүчүлүштүктүн баарына демократия күнөөлүү деген түшүнүк пайда боло баштады. Андан да жаманы, жогорку бийлик коомдо саясий дагы, маданий да тартип орноткондун ордуна эмне болсо ошо болсун дегендей тизгинди кое берип салгандай таасир калтырат. Натыйжада коррупциялашкан чөйрө коомдун улам жаңы катмарын иритип баратат. 2,5 жыл мурда коррупция менен күрөшө тургандар өздөрү коррупциялашкан деп айтылган катуу сөз бойдон эле калып калгандай. Саясий партияларды азыркы кейпи ошону далилдейт. Ге ошондо саламатта калыңыздар.